Салам достор, кандайсыңар? Кайрадан менин каналыма кош келдиңиздер. Баарыңардын ишиңиздер жайында деген чоң үмүттөмүн. Орозо айыңар жана айтым айрымыңар жакшы өттү деген чоң үмүттөмүн. Анда эмес достор, бүгүн сиздер менен дагы өтө кызыктуу жана өтө пайдалуу бир тема менен сүйлөшмөкчүмүн. Бул тема кандай үйлөргө акча же болбосо киреше келбейт. Ошол жөнүндө кыскача сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе темага кире берелик. Биринчи, кандай үйлөргө акча келбейт? Кандай үйлөргө киреше келбейт? Бул эң биринчи эле закон бул жанагындай кир үйлөр болот го, балит, жанагындай балжырап турган, жанагындай таза эмес, акыр чикир бар жагынан сасып турган, кандай десем, жуулбай турган, эч качан жыйналбай, огородду сасып турган же болбосо туалетти жыйналбай, кухнясы жыйналбай, үй акталбай, майланышып турган жанагындай кир, балит үйлөргө көп акча же болбосо киреше келгиси келбейт. Анткени силер билесиңер, акча же болбосо жанагындай киреше бул деген бул дагы энергия, кандайдыр бир энергия. Ошол энергия дайыма ошондой таза жерлерге баргысы келет. Таза, сонун, жакшы жыттанган, жакшы мындай аябай жалтырап турган үйлөргө келгиси келет да. Ошондуктан эң биринчи эле закон бул үйүңөрдү дайыма таза кармашыңар керек. Дайыма огородуңарды, кухняңар болобу, бүт үйүңөрдүн баарын таза мизилдетип, жалтыратып турсаңар, ошондо өзүңөр байкайсыңар, кадимкидей баягындай өзгөрүш болот да. Ошон үчүн дайыма үйлөрүңөрдү, огородуңарды, тегерек четиңердин баарын жыйнап, жанагындай мусорлордун ошолордун баарын төгүп, өрттөп, кандай үйүңөрдү актап, сырдап дегендей дайыма үйүңөрдү жакшы абалда, таза абалда, сонун жыттанып турган абалда кармасаңыздар, анда ошол үйгө кадимкидей баягындай киреше же болбосо акча кадимкидей келип турат да. Бул биринчи болду достор. Экинчи, кандай үйлөргө акча келбейт? Бул жанагындай мүрзө, жанагындай түрмө же болбосо кандайдыр бир больницанын жанында болгон үйлөргө көп акча жана киреше келгиси келбейт да. Анткени баягы силер билесиңер, ушундай мүрзө, түрмө, больница болгон жерлерде көп, ошол жерлерде дайыма негативдүү энергиялар дайыма чогулуп турат да. Анткени билесиңер, баягындай ар кандай окуялар болот, ар кандай нерселер болот. Ошон үчүн ушул баягы мекемелердин жанында кошуна болгон үйлөргө көп акча жана киреше келгиси келбейт да. Баягы мен айткандай эле, баягы эле энергия. Эгерде колуңардан келсе, албетте шарттарыңар болсо, ошол үйүңөрдү башка жакшы районго, жакшы жерлерге алмаштырганга аракет кылгыла. Албетте, эгерде шартыңар болбосо, анда башка тазалоочу нерселерди да колдонсок болот. Мисалы, биз мусулмандар атайын жанагындай Куранды окусак болот, үйүбүзгө Куран коюп койсок болот. Же болбосо эшиңердин кире беришинде жанагындай Аятул Курси бар, ошону коюп койсоңор, баягы үйүңөрдү кандайдыр бир коргоп турат да. Ошон үчүн бул эгерде үйүңөр жанагындай мекемелердин жанында болсо, анда бул деле аябай мындай коркунучтуу нерсе эмес. Атайын биз өзүндөй Куран менен же болбосо ушундай Аятул Курси, жанагындай Курандын сүрөлөрүн коюп, мындай үйүбүздү тазалап турсак болот. Бул экинчи болду достор. Эми бул үчүнчү законго келдик. Бул жанакы үйлөрүңөрдөгү крандар болот го, жанагындай кран ваннада болобу, же болбосо душта болобу, же эшикте кээде сууда жанагындай дайыма суу тамчылап турган, же болбосо суу токтобой агып турган, же болбосо жана үйүңөрдүн потолокторунан дайыма суу тамчылап турса, шылып бир жерден кадимкидей дайыма суу агып турса, же токтобой суу агып, же болбосо токтобой суу тамчылап турса, ошол үйлөргө дагы киреше көп келбейт. Анткени баягы суу бул жанагы берекетти билдирет да. Анткени суу дайыма агып турса, ошол үйдөн кадимкидей эле баягы чыгашы чыга берет да. Ошондуктан дайыма эгерде үйүңөрдө бузук кран болсо, бузук жанагындай потолоңордон дайыма бир тамчы тамып турса, ошол нерсени дайыма баягы мындай оңдоп, же болбосо мындай иштөөчү жакшы калыпка алып келгенди аракет кылгыла. Анткени баягы дайыма тамчылап турган үйдөн, дайыма суу тамчылап турган үйдөн, же болбосо кран дайыма токтобой агып турган ошол үйдөн дайыма мындай киреше качат да. Албетте бул нерсе дагы биздин пайгамбарыбыз айткан, сууну сакташ керек. Сууну мисалы жуунуп атканда дагы мындай атайын жакшы мамиле менен калыш керек. Бул албетте бул экология үчүн дагы мындай жакшы нерсе, пайдалуу нерсе. Биз сууну сакташыбыз керек, жерди сакташыбыз керек, планетаны сакташыбыз керек. Ошондуктан үйүңөрдө жанагындай бузук крандар, бузук жанагындай ванна болобу, ар бир жерде тамчылап турган сууларды, жанагындай потолокторуңар баарын оңдосоңор, кадимкидей ошол үйүңөргө дагы киреше келип баштайт. Бул үчүнчү болду достор. Төртүнчү, бул жанагы үйүңөрдө дайыма болуп турган, мисалы сынып калган, куурап калган, чирип калган оокаттарды, буюмдарды, эмелектерди кармабаңыздар. Анткени
ошол баягы даже жаракага болуп кеткен жанагындай ичаяктар болот го, ошолорду да кармабаңыздар. Же болбосо жанагындай жаракка кеткен дубалдар, жаракка кеткен терезелер, айнектер, күзгүлөр, ошолорду дагы кармаганга болбойт. Анткени бул дагы ошо сынык нерсе кадимкидей бир терс энергияларды кармап турат. Ошондуктан колуңардан келишинче үйүңөрдөгү жанагындай ошондой жаракаларды, ошондой сынык урап калган, жанагындай куурап калган же болбосо чирип калган нерселерден, оокаттардан, эмеректерден арылсаңыздар болот. Анын ордуна жакшы иштеген, жакшы сапаттуу эмеректерди алып келип, ошо өзүңөрдүн үйүңөрдөгү энергияларды да тазаласаңыздар болот. Ошон үчүн албетте үйүбүз бул биздин ошо көп убактыбызды биз үйүбүздө өткөрөбүз. Ошондуктан үйүбүздү дагы дайыма таза, жакшы мындай кармашыбыз керек да. Андан кийин 5-чи законго келдик. Бул 5-чи дайыма жанакы үйүңөрдө жыртык кийимдер болсо, же болбосо жанагындай жыртык пардалар, жыртык жанагындай төшөктөр, дагы эмне дейм, ошондой жыртык нерселер болсо, ошол нерселерден дагы арылгыла да. Анткени ошолорду ыргыткыла. Мисалы эгерде үйүңөрдө жанагындай жыртык кийимдер, жыртык байпактар, жыртык жанагындай пардалар, жыртык жанагындай столдун баягы эмелери болот го, атайын столго жабылган нерселер, ошолордон же болбосо жыртык төшөк, жыртык баягындай жыртык уурап чирип калган жанагындай баягы эмелердин баары сөгүлүп калган, жиптердин баары сөгүлүп калган ошондой нерселер болсо, баягындай эскирип аябай ишке жарабайган нерселер, ошолордун баарын ыргыткыла дагы ордуна жакшы, таза, жаңы колуңардан келсе, шартыңар болсо, албетте ошолор менен алмаштыргыла. Анткени баягы жыртык кийимдер, жыртык нерселер бул жанагындай кедейчиликтин, жокчулуктун энергиясын берет да. Ошондуктан кечиресиздер, баягындай таза, анан кийин жанагындай жыртылбаган жакшы кийимдер менен, жакшы пардолор менен, жакшы төшөктөр менен алмаштыргыла. Анткени ошол нерсе мен айткандай эле энергия, жаман энергияны, терс энергияны, баягы кедейчиликтин энергиясын тартып турат да. Силер акыркы убакта көрүп атасыңар, мындай азыр аябай мода болуп кетти жанагындай жыртык джинсылар, жыртык жемперлер, жыртык жанагындай атайын свитерлер чыгып атат, атайын мода кылып. Ошол нерселерди дагы колуңардан келишинче ошолорду кийбегенге аракет кылыңыздар. Анткени ал нерсе баягы кедейчиликтин, жокчулуктун энергиясын тартып турат. Канчалык модага болсун, дайыма ошондой жыртыгы жок, таза, жакшы, жаңы кийимдерди кийип жүргөнгө аракет кылыңыздар. Бул 5-чи болду достор. Эми 6-чыга келдик. Бул 6-чы закон, бул жанагындай үйүңөрдө арам оокат болсо, арам акча болгон үйлөр болсо, бул үйлөргө дагы акча же болбосо киреше, береке келбейт да. Анткени качат арам нерсени, же болбосо арам акчаны ошол мындай кадимкидей бир терс энергия тартып турат да. Ошон үчүн үйүңөрдө мындай, албетте мен баарыңардын үйүңөрдө арам оокат бар, арам акча бар деп айтпайм. Жөнөкөй эле ошо закондордун бири да. Ошо арам акча, арам оокат болгон үйлөргө акча келбейт. Бул кадимкидей бул жанакы энергия, терс энергиянын баягы функциясы да. Ошондуктан жанагындай үйүңөрдө дайыма таза, адал акча келип турсун, таза өзүңөрдүн өздөрүңөр менен тапкан акча болгон жерде ошол үйдө дайыма ошол акча кадимкидей берекелүү болот, кадимкидей жугумдуу болот. Ошон үчүн үйүңөрдө дайыма жакшы, адал оокат, адал тамак, жакшы нерселерди кармаганга аракет кылыңыздар. Бул 6-чы болду достор. 7-чиге келдик. Бул албетте ошол үйдө мисалы уруш талаш ынтымак болбогон үйлөрдө, же ошол үйдүн баягы ээлеринде ынтымак болбосо, же уруш талаш болуп турса, ошол үйдөн дагы кадимкидей акча, береке, киреше качып турат. Ошондуктан үйүңөрдө дайыма ынтымак болгонго, дайыма бири-бириңерди түшүнүү менен, дайыма жандай кыйкырбай, урушпай, талашпай жакшы сүйлөшкөнгө аракет кылыңыздар. Өзүңөр байкасаңар, бир айдын ичинде кадимкидей киреше силерге келип турат. Анткени уруш талаш болгон жерден дагы киреше качып турат, береке качып турат. Бул 7-чи болду. Эң акыркы законго келдик. Бул закон караңгы жана жарык кирбеген үйлөргө киреше келбейт. Ошондуктан дайыма үйүңөрдү дайыма желдетип, терезелерди ачып, сонун краскалар менен жаркыраган жакшы баягындай боектор менен боеп, үйүңөрдү мындай жарык, сонун кылып турсаңар, ошол үйгө кадимкидей жанагындай жакшы энергиялар, жакшы нерсе тартылып турат да. Жанагындай киреше, береке, жанагындай акча ошондой тартылып турат. Ошондуктан үйүңөрдө дайыма жакшы, таза,
жапжарык, сонун жыттанган, үйүңө тазалагандан кийин сонун эшиктен сонун жыттаган гүлдөрдү алып келип коюп тургула. Дайыма столуңардын үстүндө дайыма жер жемиш, апельсин, алмаларды жууп сонун кылып коюп койсоңор, кадимкидей үйүңөргө сонун, аябай сонун мындай береке энергиясын, киреше энергиясын, акча энергиясын, жакшылык энергиясын тартасыңар. Ошондуктан ошондуктан жалкоолонбойбуз, дайыма үйүбүздү жакшы карашыбыз керек. Үйүбүз бул биздин көп учурда мындай убакыт өтүүчү жай да. Ошондуктан үйүбүздү таза, сонун кылып, дайыма жакшы маанайда, жакшы энергия менен, ичибизди таарытпай, бирөөгө кызганбай, бирөөгө ичибизди күйбөй, жакшы энергия кармасак, ошол үйүбүз кадимкидей сонун энергияларды, берекенин энергиясын, молчулуктун, киреше жакшы энергияларды тартып турат. Ошон үчүн үйүбүзгө аябай жакшы камыл көрүшүбүз керек. Достор, бул видеонун аягы болду. Анда эмесе бул видео сиздерге жакты деген ойдомун. Лайк басыңыздар, менин каналыма катталыңыздар. Мындан кийин дагы мындан дагы сонун, мындан да пайдалуу, кызыктуу видеолорду, подкасттарды жүктөймүн, Кудай кааласа. Анда эмесе сиздерге ийгилик.